көп аялдуулук темасын улантсак, анда бүгүнкү күндө коомдо негизи эле ислам дүйнөсүндө болушунча көп аял алганга баардык шарттарды да түзүп, баардык адамдарды ошого түрткөнгө аракет жүрүп атат. Мисалы, биз баарыбыз жашоодон көрүп жүрөбүз, эгерде адам үйлөнүп атса биринчи жолу, ал тууган туушкандарын чакырат, жакындарын чакырат, той өткөзөт, молдон алып келип нике кыйдырат, ЗАГСга барып өзүнүн никесин күбөлөндүрөт мыйзам түрүндө. Ал эми экинчи аял алардачы? Экинчи аял алганда ал турмак билгизбей коюп деле ала берсең болот. Исламдын окутуусуна ылайык, эч ким билбей эле, ал турмак сенин аялыңды да билгизбей эле өзүнчө барып жашай берсең болот. Орусча айтканда сожительство деп коет. Чогуу барып эле жашай берсең болот. Аны эч ким билиши шарт эмес. Билдирип койсоң жакшы, бирок билгизбей жашай берсең деле күнөө эмес. Ага далил, азыр бир Google'га кирсеңер, Google'га кирип туруп, орусча жок, англисче могу сөздү жазсаңар, taking second wife without informing first wife is not cheating. Биринчи аялыңа билгизбей экинчи аял алуу, бул биринчи аялыңды алдагандыкка жатпайт дейт. Ачып карап көрөлүк азыр. Ачсак эле англис тилинде чыгат мына. Islamweb.net деп чыгат. Islamweb.net. Бул деген аябагандай белгилүү сайт да. Бул кайсы сайт экенин билиш үчүн ошону эле Google'га кирип карап көрөлүк. Islamweb.net. Islamweb.net. Один из крупнейших и самый популярный исламский сайт в мире. Администрируется Министерством факхов и религиозных дел Катара. Открылся в 1998 году, включая в себя огромнейшую библиотеку исламской литературы на арабском языке и аудиофайлы с лекциями шейхов, а также авторские статьи. Ислам дүйнөсүндөгү эң чоң популярный сайт болуп эсептелинет. Islamweb.net. Эми ушул бул убагы менен мусулмандарга фатва чыгарып берип турат. Эми ошол Islam.net'ке кирсек, чыгарган фатваларыначы, бул жерде жанагы биз жазган сөз болуп чыгып атат. Taking second wife without informing first wife is not cheating. Биринчи аялыңа билгизбей экинчи аял ала берсең, бул биринчи аялыңды алдоого жатпайт дейт. Мына фатва номерлары менен да. Эми бул англис тилинде да, муну биз жогоруда айтып келгендей эле Google аркылуу орусчага отуртуп алалык. Өзүңөр да ушинтип окусаңар болот. Бул жерде мынтип турат. Некоторые люди говорят, что выходить за... Бул жерде Google отурду да, выходить замуж деп койгон да. Жок, жениться, да, жениться. Более одного раза, не давая знать первой жене, допустимо. Потому что это считается обманом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто изменяет, не принадлежит мне, передал Муслим. Приемлемо ли это утверждение с вышеупомянутым доказательством? Биринчи аялына билгизбей экинчи аял алган бул туура эмес деген ойту кандай көрөсүңөр деген суроо берип атат да. Ага фатва бөлүмү мындай деп жооп берип атат. Это утверждение неверно. Всевышний Аллах позволил мужчине вступать в брак более одного раза и не оговаривал условия, что муж должен сообщить об этом своей первой жене или получить ее разрешение. Однако, если бы мужчина так поступил, было бы лучше. Аллах поставил мужчине одно единственное условие. Он одинаково обращается со всеми своими женами. Андай деген түшүнүк жалган. Адам, эркек киши экинчи аял алып атканда, биринчи аялына билгизбей эле ала берсе болот.
эч кандай билүүсүн кажет эмес, ал шарт эмес. Ал турмак мына түшүндүрүп, мына поскольку информирование первой жены не является условием, то неинформирование ее не считается изменой. Пожалуйста, обратитесь к фатва деп туруп, бул жерде номерлар турат. Биринчи аялына билгизбей туруп үйлөнө берген эч кандай шарт болбогондуктан, шарт эмес ал. Ошондуктан ал эч кандай измена катарында эсептелинбейт. Экинчисин көргөзбөй эле, билгизбей эле ала бер. Мына фатвалардын номерлары турат. Ушулардын бирине ушуга биз кирип көрөлүчү, кандай деген фатва номер жазылды. Интернет жай болуп атат. Бул жерде которуп дагы берди сразу. Бул жерде суроо берди. Расскажите, пожалуйста, о том, как мужчина может взять вторую жену и нужно ли ему согласие первой жены. Могу ли я заключить брачный контракт, что мой будущий муж может взять вторую жену только с моего разрешения? Бул жерде аял суроо берип атат да. Түшүндүрүп бергилечи. Аялым күйөөсү аялына билгизбей экинчи аял алса болобу? Андан уруксатсыз, же болбосо макулдугусуз. Ушундай болобу десе, ага жооп берип атат. Ислам разрешил мужчине жениться на 4 женах, если он не боится быть несправедливым в отношениях с ними. В этом случае мужчина делает во втором браке то же самое, что и в первом, и ему не нужно согласие первой жены. Но он должен справедливо относиться к ним в отношении затрат и времени, отведенного каждому из них. Экинчи аял алып атканда, биринчи аялдын айтуунун эч кандай кажети жок. Ал тургай шарт эмес. Анын макулдугу да кереги жок. Мына, что первым ему не нужно согласие первой жены. Эч кандай макулдук дагы кереги жок. Билгизбей деле алып туруп жашай берсең деле болот. Эч ким билбейт, өзүңчө сожитель болуп жашай берсең дагы болот. Муну ислам үйрөтүп атат. Мына ислам дүйнөсүндө араб өлкөлөрү Катар мамлекетинен чыгат. Ошолор өздөрү бүт үйрөтүп атат баардык дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга. Так ушуну эле биздин аалымдар үйрөтүп атат. Алар башка жактан алган жок. Каза карап көрөлү. Биздин аалымдар эмне дейт? YouTube'га кирсеңер, могу сөздү жазсаңар, жубайлар көп убакыт көрүшпөсө талак түшөбү? Шейх Шубагажы дейт. Ушунда башка экинчи аял алуу темасы да камтылган, ошону карап көрөлүк азыр. Шубагажы өзү жооп берип атат ушундай суроого. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроо кулак салабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Суроо берем деген. Мен күйөөм Россияга барып үйлөнүп алган ал жактан. Ал эми мен ага айткам, шарият боюнча аялы ыраазы болбосунча сен никең туура эмес десем, жок, мен эмеден центральный мечиттен эмелерден сурагам, ал болот, үйлөнсө болот деп айткам да. Мейли дедим, мен макул деп ушу 3 жыл 4 жылдан бери жашап жүрөт. Мейли деп макул болдум, кече ушу баары билдим деп, анан кайра кетти Россияга. Азыр кеткенден бери дагы мен менен сүйлөшпөйт, антпейт. Бирок ушинтип кеткен, ал эми кандай туурабы бул? Мен деген 4 балам бар. Эми жаш бул немеге туура келеби деп ошондой суроо берейин дегем да. Рахмат сизге. Бул деги эле сиз эмес, бардык аялдардын мындай бир кызыктырган суроо болуш керек. Деги эле нике кыйганда биринчи аялдын байбиченин ыраазылыгы керекпи же керек эмеспи деген маселе. Шариатта аялдын ыраазылыгы керек эмес. Эгерде аялдын ыраазылыгы керек деп айтсак, анда эч бир эркек экинчи аялга үйлөнө албай калмак. Эч бир аял экинчи аялды ал деп ого ыраазы болбойт. Анан кийин ыйлап кийинчерээк макул болуп бериши мүмкүн. Ошол себептен сиздин күйөөңүздүн айтканы туура. Шариатта сиздин ыраазылыгыңызсыз эле экинчи, үчүнчү, 4-аял алдан уруксат берет.
Бирок ошол убакта башка бир бирок деген нерсеси бар. Мына ошол эки аялды кармоо, олорго көңүл буруу, олордун моралдык материал жактарын камсыз кылуу, аларга адилеттүүлүк мамиле кылуу деген нерсе. Өзүңөр бул жерден көргөндөй араб өлкөлөрү фатва чыгарат. Экинчи аял алып атканда биринчи аялы аны билүүсү шарт эмес. Билбей эле койсун, жөн эле жашай берсин. Сожительство боло берсин. Аны биздин аалымдар жөнөкөй элге ушундай таратат. Ошол пропаганданы. Анын кесепетинен миңдеген үй-бүлөлөр азыр ажырашып атат. Миңдеген үй-бүлөлөр азап чегип атат, талкаланып атат үй-бүлөлүк мамилелер. Миңдеген адамдар азыр биздин өлкөдөн Россияда иштеп жүрүшөт. Ошонун баарысынан тияктан бирөө өзүңөр көргөндөй суроо берип атат. Ушинтип тияктан башка аял алып алыптыр. Ушул туурабы десе, туура, ала берсин. Аны сага айтууда же сенден уруксаат алганын же макулдуңдун эч кандай шарты да жок. Милдет эмес. Россиядан аны менен бир аз жашап туруп, аны таштап салып башка бирөө менен жашай берсе да болот. Жашай берсе болот. Бир гана нерсе адилеттүү болсун дейт. Ушул акылга сыярлык нерсе бу. Кантип биринчи аялы менен жашап атып, экинчи аялын алат деген, ал биринчи аялына карата адилетсиздик мамиле да. Адилетсиздик болгондон жаш келин суроо берип атат, менин 4 балам бар. Ал Россияга барып башка бирөө менен жашап алыптыр. Ушул туурабы? Ал туура эмес десем, мечитке барып сурадым дейт. Мечиттегилер ооба ала бер дейт. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, ушул туурабы? Ушул коомду тазалыкка, арулукка, моралдык бийиктикке алып барабы же бул талкаланып жок болууга, моралдык бузулууга алып барабы? Биздин өлкөдө биз буга чейинки көргөн видеолордо коомдук ишмерлер, укук коргоочулар, маданият кызматкерлери өзүнүн болгон аракетин кошуп, ушул көп аялдуулук менен күрөшүп атышат да. Ал жөнүндө телевиденияга чыгып атат, кээ бири спектакль коюп атат. Бирок кээ бирлери чубак ажыны күнөөлөшөт, көп аялдуулукту пропаганда кыласың деп. Кээ бирлери депутаттарды күнөөлөп атат, бай адамдарды күнөөлөп атат, эмне үчүн ушинтип көп аял алып атасыңар деп. Бирок күнөө аларда эмес да. Эгер жакшылап көңүл буруп карап көрсөк, күнөө деген каяктан чыгып атат? Ал өзөгү бул Куранда жатпайбы? Алар өздөрү ойлоп тапкан жок. Мына Куранда бул жерде 4-сүрө 3-аятта ачык жазылган. Экөөнө, үчөөнө, төртөөнө ала үйлөнө бергиле деп. Көп аялдуулук бул ислам дининин ажырагыс бөлүгү. Ислам бар жерде, ислам канчалык көп тараган сайын адамдардын аң сезимине ошончолук сиңет дагы, көп аялдуулук ошончолук күчөйт. Анан сырткы адамдарды эле күнөөлөп, ажыларды, аалымдарды, буларды көп аялдуулукту пропаганда кылып аткан, же ошого үйлөнүп аткан көп аял алып аткан бай колунда бар адамдарды же чиновниктерди күнөөлөгөндөн кандай пайда бар? Өзөгү Куранда жатпайбы? Мына 4-сүрө 3-аятта өзөгү Куранда жатса, исламда, анан сабагы менен күрөшө берген натыйжа береби? Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Бирок тилекке каршы дээрлик эч ким өзөгү моякта экен, ушул Куранда жаткан экен, Куран туура эмес экен, бул Кудайдын сөзү эмес, Кудай мындай адамдарга мындай көрсөтмө бербейт деп дээрлик эч ким айта албайт. Бардыгы коркот. Анан сырткы эле сабагы менен күрөшө берет, бирок ал эч кандай натыйжа бербейт. Эгер көп аялдуулук менен күрөшөбүз десе, анда могу өзөгү жулунуш керек. Могу Куранда берилген көрсөтмө, көп аял ала бер, 4 аялга чейин ала бер деген
көрсөтмө, аят, негизи ислам дини ушу менен күрөш керек. Эгер бул болбосо, бул өзөгү жулунбагандан кийин сабактар менен күрөшүүнүн кандай кажети бар? Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Эмкиде бул темабызды дагы улантабыз. Ага чейин саламатта калыңыздар.